Арыстанбаб айыл аймағына қараған Белтерек айылына кирип бара жатқанда эле жол четинде жерге тиейин деп жаңғақтарға асылған электр зымдарына көзүң түшөт. Ал зымдардын жаңғақтарға чырмалып, айыл элин жарык менен камсыздап жатканына 25 жыл болуптур. Сиздер көрүп турган бул жаңғактар элге бир гана түшүмөн бербестен бир топ жылдардан бери минтип электр мамча катарындагы кызмат көрсөтүп келет. Анын кесепетинен минтип электр зымдары өткөн айрым жаңғактар учурда кургап дагы калган. Жергиликтүүлөрдүн айтуусунда Кызыл китепке кирген жаңғактарга 1995 жылы Базаркоргон райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери электр зымдарын тартып кетишкен. Андан бери чейрек кылым убакыт өтсө да атайын мамчалар орнотула элек. Ал биз азыр турган жер мына Сөгөт участкасы 95 жылы айыл өкмөттүн чечими менен 22 адамга жашоо үчүн айыл өкмөттүн уруксаты чечими менен келинип бөлүнүп берилген. Ошол жылы райондук электр тармактар ишканасынын сотрудниктери келип туруп, столбаны эч кандай адам өмүрүнө коркунуч келет, мал жандыкка дебестен туруп ушул жаңак аркылуу тартып кеткен. Эртең эле кыш болот, кар жаайт, кар жаап туруп жамгыр жааган мезгилде тартылган зымдан точно замыкание чыгат экен. Зым эгерде түшүп калса, адам өмүрүнө да коркунуч келери анык. Айыл тургуну Ырысбек Нурманбаев жаңгактар менен тартылган зымдын зыяны Кызыл китепке кирген даракты кууратып жатканын белгилейт. Ошондой эле дарак суу болгондуктан электр тогу жаан-чачында аварияга учурап, мал жандыктардын өмүрүн алган учурларда арбын экенин кошумчалайт. Мунул ушул өсүп турган дарак бир жакшынакай эле жаш палаты болчу. Менин түшүнүгүмдө мунул жаңгактар эми биздин чоң аталарыбызды карыткан жаңгактар. Ушул токтун айынан ушул жакын эле бир 3 жыл болду мен билемин. Ушул сынганда менин бир жакшынакай эле бир кара малым бар болчу, кошо басып ошо линияга ток тээп өлдү. Сиздер эми азыр могу жерде бир эле линияны көрүп турасыздар. Айылдын ар жакта кеткен линияларда мындан да хуже бүт дарактарга чиркелишип калган зымдарыбыз бар биздин да. Аталган айылдын Согот участкасында мамчалар орнотула элек болсо, жарым кылым мурда орнотулган айылдын негизги мамчалары деле жыгачтан болгондуктан чирип калган. Аларды да жаңгак, алма сыяктуу өсүмдүктөргө байлап, араң эле сактап турушат. Бактарактарга, анын ичинде Кызыл китепке кирген жаңгактарга карата мындай кайдыгер мамиледен токойчулардын деле кабары бар. Деген менен алар ушул мезгилге чейин райондун электр тармактары ишканасына эскертүү берүү менен гана чектелип келет. 95 жылдары орнотулган болсо, ошо элестер тарабынан азыркы күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыккан жок ал жерде. Ар жыйындарда элдин кайрылуусу, башка кайрылуулар эменин рейс тарабына айтылат. Алар тараптан азыркы күнгө чейин жыйынтык жок. Алардын тартылган жаңгакка тартылган зымдар азыркы өзү жогоруда көрдүк. Кургаган, сынган жаңгактардын өсүшүнө чоң зыян алып келүүдө азыркы күндө. Азыр 4 түп жаңгак көрдүк. Андан башка дагы 3 жаңгак бар ушундай кургаган. Ал эми мамлекеттик экотехник инспекциянын аймактагы кызматкерлери жагдайдан жергиликтүүлөр арыздангандан кийин гана кабар табышкан. Айыл тургундарынын айткандарына таяна турган болсок, экотехник инспекция мындан 25 күн мурда Белтерек айылындагы электр зымдарын текшерип, Базаркоргон райондук электр тармактар ишканасына 1 айлык мөөнөт менен мамчаларды орнотууну табыштаган экен. Деген менен аталган кызматтын өкүлдөрү текшерүүнүн жыйынтыгын эми гана чыгарып, райондук электр тармактар ишканасына кат даярдаганы белгилүү болду. Бизге арыз түшкөндөн азыр бардыгын барып тактап, азыр каттарды даярдадык, эртең беребиз уже. Мына эртең бүтүн начальникке кол койдуруп койдум, регистрация кылдырып эртең менен беремин. 1 айлык мөөнөттө. 1 айлык мөөнөттө булар аткарылбаган болсо, же болсо какой-то бир жөндөө маселени келтирбесе, жөндөө маселе келсе бир 15 күнгө узартып бериши мүмкүн начальник управления. Ансыз эч кандай иштер аткарылбаган болсо, biz bularga штрафсыз санкция беребиз, сот прокуратурага өткөзүп беребиз органдарына, эгер аткарылбаган болсо. Эми бул мойдон калтырууга мүмкүн эмес, абдан кооптуу да бул жак. Базаркоргон райондук электр тармактары ишканасынан болсо, жаңгактар аркылуу тартылган электр зымдарын жергиликтүүлөр өз алдынча тартып алганын билдиришти. Бирок 1995 жылдан бери өз алдынча тартылган кооптуу чубалгыларды эмне себептен алмаштырган эмессиңер деген сурообуз жоопсуз калды. Анткени аталган ишканага 2 апта мурда эле жаңы жетекчи дайындалыптыр. Ал маселеден эми кабардар болгонун айтуу менен көйгөйдү тез арада чечерин билдирди. Өзүңүздөргө маалым болду, алдыр 6 мамыча деп атат. Аерге техника дагы барыш бир аз кыйын деп атат. Ал 6 мамычадан дагы жогорку жактарга дагы ручной жумуштары бар деп атат.
тактап ошо октябрьсине чейин жергиликтүү бийлик өзүбүздүн жетекчилик тарапы менен макулдашуу боюнча иш алып барабыз. Базаркоргон районуна караштуу Белтерек айылында 320дай турак жай бар. Алардын ичинен 22си бак дарактарды аралаган кооптуу электр зымынан пайдаланып келет. Аталган айылдагы кызыл китепке кирген жаңгактар чырмалган электр зымдарынан качан арылат? Биздин чыгармачылык топ күзөтүп бармакчы. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.